Так, bir minut. Sizlerge программа көрүнүп атабы? Жок. Мына көрүнүyor. Чыгыш керек. Көрүндү. А, Бүгүн бизде кандай болот? Саат 5ке чейин деп пландалды программа боюнча. Айтып кетели, бул иш-чара биздин бир нече тараптардын уюштуруусунда ишке ашып жатат. Бул биздин өнөктөшүбүз Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы жана ошондой эле Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясы ушунун ийгиликтүү аймак 2 деген долбоорунун алкагында уюштурулууда. Бүгүнкү программада бизде баягы иш-чаранын максаты менен таанышып алгандан кийин бир нече ийгиликтүү тажрыйбаларым менен бөлүшөм деген эжекелерибиз бар. Алардын катарында Карашева Алира Казаковна, Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Чаткал айылдык кеңешинин депутаты, өзүнүн ушул кантип Алтын өрөөн бала бакчасын ачкандыгын, аны иштетип жаткандыгы жөнүндө айтып бермекчи. Андан кийин Бактыгүл Мурзалиева айымыбыз Ош облусунун Нокат районуна караштуу Кара Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты. Бул катуу тиричилик калдыктарын чогултуп чыгаруу жөнүндө өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшмөкчү. Мындан тышкары Аида Юсупова эжекебиз Чүй облусунун Бурана айылдык кеңешинин Дөң арык айылында балдар ойночу аянтчаны уюштуруп, кантип долбоорлор менен кызматташкандыгы жөнүндө айтып берет. Мындан тышкары бизде Наиля Борбиева деген эжекебиз бар. Наиля эжекебиз кайрымдуулук акцияларын уюштуруу боюнча дагы өзүнүн тажрыйбасын айтып бермекчи. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралган болсо, мындай кылалы, ар бир презентация бүткөндөн кийин сиздер өзүңүздөрдүн ошол презентаторго суроолоруңуздарды берип, биринчи ирет микрофонуңуздарды күйгүзүп алып берсеңиздер болот, же болбосо экинчи чатты колдонуу менен чатка дагы унутуп калбаш үчүн суроолорду жазып койсоңуздар болот. Ошентип биз ийгиликтүү тажрыйбалар менен таанышмакчыбыз. Анда эмесе мен алгачкы сөздү, баягы кириш сөзүн биздин өнөктөшүбүз Жарандык билим берүү жана шайлоо технологиялар борборунун директору Айсулуу айымга бермекчимин. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Бүгүнкү жаңы дагы кезектеги жолугушууга силер менен сүйлөшүп кезиккенге дагы кубанычтамын. Өзүңөр билгендей, биздин баягы конкурста катышкан 19 тажрыйбанын жыйынтыгын өткөрүп, ушу аздан болсо дагы ар бир депутат айымдарды ушул тажрыйбалар менен тааныштырганга аракет кылып атабыз. Бүгүнкү кезекте бир 4 тажрыйбаны айтып бергенге аракет кылабыз. Айымдар биздиге силер менен бөлүшүп берет. Өзүңөр билгендей, бүгүнкү баягы конкурс боюнча дагы бул эмнеге болуп атат дегенде, баягы биз айымдар депутаттарды өзүнүн потенциалын көбөйтүү боюнча чоңойтуп, дагы башка тажрыйбаларды билип, өзүңөрдүн дагы өрөөндөрүңөрдө ошол тажрыйбаны колдонсок болобу деген сөздөр да чыккан. Ошолор боюнча жакшы тажрыйбаларды да өзүбүзгө да жайылтып иштеткенге аракет кылганга ушул биздин жолугушуулар ушуга багытталганда, мурунку жумада да биз дагы Амуца менен чогуу өткөргөн эме боюнча баягы ушул тажрыйбаларды кантип ишке ашырабыз дегенде, кандай булактарды табабыз дегендерде 4 семинар өткөрүлдү. Ушул кайсы жерден фонд развитиядан болобу же башка эл аралык уюмдардан кантип гранттарды тапса болот деген ошол нерселердин баары айтылып чыкты. Ишеничтемин, что бул баягы маалымат силерге керектүү болуп, анан дагы көп нерсе ушул билген маалыматтардын негизинде дагы көп тажрыйбаларга дагы көп ошол демилгелерди чыгарып, дагы өзүңөрдүн аймактарыңыздарда да ушунун баарын өткөрөрүңөргө тилектешмин да. Ушул айтып аткан эме тажрыйбалар бул абдан сонун, баары өзүнүн баягы чакан өрөөндөрдө жасалган тажрыйбалар, алар абдан маанилүү да, өз өрөнгөчү мындай территорияларга, жергиликтүү бийликтерге дагы жардам берип, ушу өзүбүздүн калкты дагы
өнүктүргөнгө дагы максат кылып жатабыз. Ошо бүгүнкү айтып аткан тажрыйбалар көбүнчөсү баягы социалдык жактардан жасалган тажрыйбалар, ал аял кишилерге абдан маанилүү. Өзгөчөлүктү айтып атканда баягы балдарды бала бакча дегенде биздин мамлекет боюнча 24% камтыйт экен бала бакчалардынчы. Калган пайызды бизде деген балдар бала бакчага батышпайт, катышпайт экен. Ошондуктан баягы жергиликтүү жерлерде ушундай бала бакчалар ачылып, менчик болобу же баягы мындай жергиликтүү бийлик менен биргеликте жасалган садиктер болсо да, ал дагы өзүнүн баягы салымын кошот да ушу балдарды школго чейинки билим берүү боюнча балдарыбызды өнүктүрүп өстүрүп эметкенге салым болот. Ошондуктан бүгүнкү тажрыйбаларды укканга аракеттенели, анан дагы ушул анын негизинде дагы өзүбүздүн садиктерибизди көбөйткөнгө аракет кылалы. Рахмат. Чоң рахмат. Сулайым. Анда эмесе биз көп убакыт албай кийинки презентацияга өтө берели. Сөз кезегин анда эмесе мен Алира айымга бермекмишмин. Бул жактабы презентацияңызды ачып берейин. Bir minut. Алира эже, сиз биз мененсизби? Угулуп жатабы менин үнүм? Ооба, угулуп жатат. Эми угулду. Угулдубу? Мен Ооба. баштай берейин. Камераңыз иштеп атабы сиздин? Да, ооба иштеп атат. Мен көрүнүп атамбы? Мен азыр карайынчы. Жок, сиз бизге көрүнгөн жоксуз азыр. Айгерим, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Саламатсыңбы? Мен азыр сиздин презентацияңызды ачып берейин. Көрүнүп атабы сиздерге презентация? Ооба. Мага көрүндү. Мынакей чоң кылып ачып коеюн. Мүмкүн болушунча. Анда эмесе сөздү биздин Алира Карашева эжекебизге берели. Саламатсыздарбы? Үнүм угулдубу? Ооба. Угулуп атабы? Ооба. Бизде бир аз интернет жакшы берет. Мен алдын ала кечирим сурайын, Саламатсыздарбы? Мен Карашева Алира Казаковна, Чаткал айыл аймагынын жергиликтүү кеңештин депутатымын. Чаткал айыл өкмөтү боюнча кыскача маалымат берип кетейин, Толук эле угулуп атабы, жакшы эле? Анда баштадым. Чаткал айылдык аймагы 4 айылдан турат. Акташ, Курулуш, Жаңы Базар, Чандалаш айылдары. Калктын саны 6543, анын ичинен эркектер 3285, аялдар 3258. Кожолуктун саны 1588. Жаңы Базар айылыбыздагы Алтын өрө мектепке чейинки билим берүү уюмунда азыркы күндө 50 бала тарбияланат. Үйдө тарбияланган балдардын ой жүгүртүү, билим тарбиясы, өздөштүрүү жагынан бир топ айырма болгондуктан мектепке чейинки билим берүү уюмдарында шарттарды жакшыртуулуу заман талабы болууда. Алтын өрөөн балдар бакчасында балдар ойноочу аянтча куруу маселе жаратылган. Бала бакча демөөрчүлүк негизде салынып, курулуш иштери толук бүтпөй, Чаткал айыл аймагынын артыкчылыктарды тандоо жана бекитүү боюнча коомчулуктун өкүлдөрү менен болгон кеңейтилген жыйындын жана Чаткал айыл өкмөтүнүн 2022-жылы ноябрь айында номер 444 буйруктун негизинде бала бакча 50 орундуу болуп ачылды. Бала бакча ачылган күндөн тартып ар кандай жетишпестиктер айыл өкмөтү тарабынан алынып берилген. Номер 500 буйруктун негизинде 3 фазалуу трансформатор сатылып алынып коюлган. Номер
жетинчи буйруктун негизинде толук катуу жана жумшак инвентарлар менен камсыздалган. Экономикалык натыйжалуулук. Чаткал айыл аймагында мектепке чейинки билим берүү кызматтары жакшыртылды. Азыркы күндө 50 бала тарбияланып, 16 кызматкер иштеп жатат. Бул алардын үй бүлөлүк кирешесинин жогорулашына алып келди. Социалдык натыйжалуулук. Бала бакчанын шарттары жакшыртылып, тарбиячылар жана балдардын ойноосу үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Мурда балдардын өсүп өнүгүүсү үчүн дагы коопсуздугу үчүн дагы коркунучтар жаралган болсо, азыр балдардын ойноосуна, көз карашына, ой жүгүртүүсүнө мурдага салыштырмалуу бир топ өзгөрүүгө айланды. Азыркыга салыштырмалуу бакчадагы балдардын кызыгуусу артылды. Бул кызмат үчүн айыл эли кубанычта. Балдар менен кошо тарбиячылардын сабак өтүүсүнө, балдардын дүйнө таанымына жакшы болуп, сергектик жана дем күч менен шык иштеп жатышат. Мүмкүндүк жаралганын айтышып, ыраазычылыктарын билдиришет. Садик Алтын Өрөн бала бакчанын чыгымдары жергиликтүү бюджеттен 400 000 сом, өнүктүрүү фонддон 600 000 сом каралган. Ал эми общий 14 миллион 300 000 сомдук акча каражат кеткен Алтын Өрөн садик куруу боюнча. Каталар жана үйрөнгөн сабактар. Айыл өкмөтүндө, мамлекеттик сатып алууда, жүргүзүүдө буга чейин кызмат көрсөтүүлөрдү 1-2 этаптуу жөнөкөйлөтүлгөн усулдары жана бааны төмөндөтүү усулу аркылуу сатып алууга багытталган стандарттуу конкурстун документтери колдонуу ыкмасын колдоно алуучу эмеспиз. Жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуунун аракеттер планы долбоорун алкагында мамлекеттик сатып алууларды жүргүзгөндө жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу коюлган талаптар менен стандарттуу конкурстук документтерди колдонуу ыкмасын жакшы өздөштүрүүгө жетиштик. Мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө кетирип жүргөн кемчиликтерди көрө билип, аларды түзөтүүнү үйрөндүк. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Алира эже, сизге ыраазычылык, чоң рахмат. Эгер биздин катышуучулардан суроолор болсо, жекелер микрофонуңуздарды күйгүзүп, биздин Алира эжеге суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Мүмкүн сиздерде да окшош бир тажрыйбалар бар. Саламатсыздарбы? Алира карашыңдар. Бизге суроо да. Мен жанагы жерин түшүнбөй калдым да, ошондо балдар ойночу аянттарын курганда ошондо каржылоосун каяктан алдым деп айттыңыз? Биз азыр Алира эже, микрофонуңузду өчүрүп алдыңыз. Күйгүзүп алсаңыз. Саламатсыздарбы? Мен бир аз интернет бизде жакшы иштебейт да. Бизде садик ооба Алтын Өрөн садик курулган, бул спонсордук негизде. Ошол ойноо аянтчасы азыркы күндө курулбай жатат. Ошого демөөрчү инвесторлор менен иштешип, буйруза кийинки жылдары замандын талабына ылайыктуу ойноо аянтчаны курабыз деген ниетим бар да. Азыркы күндө ошо ойноо аянтчасы курулуп элек. Кечирип коюңуз. Темада балдардын ойночу аянтчасын куруу деп коюп турсуз, анан ошо түшүнбөй атам да. Эмне үчүн тияка айткан депчи. Сиз келечекте боло турган планды айтып аткан турбайсызбы да? Келечекте пландагы ал эми садик бүткөн. Бала бакчабызчы. Ошол ойноо аянтчасы курулат эми буйруза. Түшүндүңүз да, Рахмат. Ошо темага шайкештелбей калган эме болду атам. Макул, сизге да рахмат. Саламатсыздарбы? Менде суроо бар эле. Айда эже. Тажрыйбаңыз абдан жакшы экен, сатып алууларды туура жол менен тандагансыздар үчүн.
Анан менде мындай суроо да, ошо спонсорлор ким болгон? Коомчулуктанбы же бизнес сектордонбу же ооба. жергиликтүү бюджеттенби? Рахмат. Мен ушул боюнча да сиздерге айтып өтөйүн. Биздин район, Чаткал районунун негизи кен байлыктарды иштеткен районбуз да. Бизде көптөгөн фирмалар иштейт. Алтын кен иштеткен фирмаларчы, ЖЧКлар, ошолор менен иштешип жатабыз азыркы күндө. Рахмат, түшүнүктүү. Сизге да рахмат. Районда ошондой өнүктүрүү фонду бар да, комбинаттан түшкөн, кечирип коюңуз. Ооба, бар. Ошондо канча процент түшөт районго? Районго азыр ушул бизде жылда өзгөрүү болуп турат да, фонддончу жылына өзгөчө бөлүнүп турат. Мисалы 2021 жылы эми райондун муктаждыгыбызга жараша алабыз да биз өнүктүрүү фонддончу. Туруктуу процент бекиген эмес, районго мынча процент түшөт деп фондко. Алира эже, да, микрофонуңуз өчүп калды. Кайерден өчүп атат? Эми угуп атасыз. Айта берсеңиз болот. Алира эже, мен микрофонуңузду иштетип атам, сиз кайра өчүрүп коятсыз. Так. Интернети начар болуп атса керек, Так, Алира эжекебиз чыгып кетти окшойт. Анда мындай кылалы, эжекелер, бул жакта дагы бир нече суроолор Сабира эжеден дагы келген экен. Электрондук кезектин негизинде балдарды кабыл аласыздарбы, канча тайпа бар, бир айда ата-энелер канча төлөшөт деген суроолор экен да. Анда азыр эгер Алира эже биздин катарга кошулган болсо, суроолорду дагы бир ирет чатка жазып коюңуздар. Анда өзү чатка дагы жоопторун жазып коет, Алира эжеден сураналы, чатка жооп берип койсун. Анда биз кийинки презентацияга өтө берели. Кийинки презентация бул катуу тиричилик калдыктарын чогултуп чыгаруу боюнча өзүнүн тажрыйбасын Бактыгүл Мурзалиева айым бөлүшмөкчү. Бактыгүл айым Ош облусунун Ноокат районунун Караташ айыл өкмөтүнөн чыгып жатат. Бактыгүл эже, сиз биз мененсизби? Ооба. Так, сонун. Анан эжекелер, азыр техникалык бир нече моменттерди айта кетейин. Сураныч, эгер сиздерге де азыр сөз же болбосо кол көтөрүү деген функциябыз бар, ошол кол көтөрүүнү коюп койсоңуздар, биз сөзсүз сиздерге микрофон беребиз. Ага чейин сураныч презентаторлорго, башка катышуучуларга тоскоолдук жаратпаш үчүн сиздер микрофонуңуздарды өчүк кармасаңыздар. Анда эмесе сөз кезегин Бактыгүл айымга берели. Так, мен сиздерге презентацияңыздарды ачып берейин. Көрүнүп атабы презентация? Ооба. Сонун. Бактыгүл эже. Саламатсыздарбы, урматтуу депутат айымдар, лидер айымдар, баарыңыздарга бизден Караташ айылынан ысык салам. Мен Мурзалиева Бактыгүл, ошо Караташ айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты болом. Биз жергиликтүү кеңештин депутат айымдары жигердүү жарандар долбоорунун алкагында өнүктүрүү, коомчулукту өнүктүрүү альянсы менен биргеликте биз катуу тиричилик калдыктарын чогултуп чыгарууга демилге түзүп, айылыбыздын тазалыгы үчүн сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп ар бир үйлөргө чейин көчө комитеттерин түзүп алып, WhatsApp аркылуу жумушчу топ, демилгелүү топ, фокус группалар менен чогулуштарды өткөзүп,
Ушул катуу тиричилик калдыктарын мыйзамсыз жерлерге таштандылардан арылуу үчүн биз иш аракеттерди баштадык. Кара Таш айыл өкмөтүндө катуу тиричилик калдыктарын чогултуп чыгаруу иштери жөнгө салынбай келген башта. Ташып чыгаруу үчүн машина жок болуп, тарифтер да орнотулган эмес. Ошол себептен таштандылардын көптүгү маселеси жаралып, айыл тургундарынын ортосунда чыр чатак учурлар да катталган. Кара Таш айыл өкмөтүндө жумушчу топ, демилгелүү топту түзүп алып, токтомдун негизинде иш алып бардык. Фокус группаларды түзүп, чогулуштарды өткөрдүк. Аксакалдар группасы, аялдар группасы, депутаттар жана контор состав группалары, жаштар группалары ушул топтор менен айылыбыздын тазалыгы үчүн чогулуштарды уюштуруп, иш алып бардык. WhatsApp группаларды ачтык. Айылыбыздын тазалыгы үчүн катуу тиричилик калдыктарын чогултуп чыгаруу боюнча эксперт Асылбек Асаналиев Шекировдун жардамы менен айыл өкмөтүбүз Батырбек Каров колго алып, ушул тариф иштелип чыкты. Ар бир кожолукка 90 сомдон деп. Жума намазда 700 аксакалдын катышуусунда коомдук угууга коюп, 2023 жылдын 24 мартында элдин колдоосу менен тазалык ишканасы ишке ашырылып, жолдомо алды. 2023 жыл 1 апрелинен жеке ишкер Кудайкулов Мирсалим тазалык ишканасы деп өз ишин баштады. Жаштар демилгелүү топтон конкурстун негизинде ушул бала утуп чыгып, ишти алып барып атат да. Кара Таш айыл өкмөтүндө мыйзамсыз ташталган таштандылардан арылуу айылыбыздын тазалыгы жана элибиздин ден соолугуна экологиялык натыйжасын берди. Катуу тиричилик калдыктарын чогултуп чыгаруу тариф боюнча иш жүргүзүлүп, тариф боюнча 1 айда 22 күн тартибинде жеке ишкер иш алып барып жатат. Ар бир кожолукка 90 сомдон төлөө жана келишим түзүүнүн негизинде мыйзамсыз ташталган таштандылардан тазалыкка өттүк. Биздин айылыбыз Кудайга шүгүр тазаланып калды кыйла. Катуу тиричилик калдыктарын чогултуп чыгаруу чыгымдар боюнча 650 000, 222 жыл 23 жылдарга карата Кара Таш айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен контейнер жасалуу үчүн акча каражаты бөлүнүп берилди жана 43 контейнер жасалып көчөлөргө коюлду. Центр көчөлөргө, мектептерге, ФАПка жана бала бакчаларга коюлду. Андан тышкары дагы ошонун бери дагы 12 контейнер жасап койгонго жетиштик. Бактыгүл эже, микрофонуңузду өчүрүп алдыңыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат баарыңыздарга. Сизге да рахмат. Эжекелер, сиздердин суроолоруңуздар бар болсо чатка жазып, же колуңуздарды көтөрсөңүздөр, мен сиздерге сөз берейин. Суроолоруңуздар барбы? Же микрофонуңузду күйгүзүңүздөр. Венера эже. Ийгилик каалайбыз, жакшы. Угуптанышты. Рахмат баарыңыздарга.
Дагы барбы суроолор? Чатка жазгандарды көрүп атам. Чатта жок экен суроолор. Бактылуу элежени көрүп жатканыңызга абдан кубанычтабыз. Чогуу бирге иш алып барабыз. Рахмат, Аида. Кандайсыңар? Саламатсызбы? Жакшы, өзүңүз Ийгилик жакшысызбы? каалайм барыңыздарга, мени тааныгандарга ысык салам. Рахмат. Так. Эгер сиздердин суроолоруңуздар жок болсо, Бактыгүл эжекебизге, анда кийинки презентацияларга өтө берели. Так, бир мүнөт. Бул жактан азыр презентацияны ачып алайын сиздерге. Кийинки сөз кезегин биз Бурана айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты Юсупова Аида эжекебизге бермекчибиз. Аида эжекебиз ушул балдар ойноочу аянтчаны уюштуруу, куруу боюнча өзүнүн тажрыйбасын айтып бермекчи. Так, бир мүнөт, мен презентацияны сиздерге ачып алайын. Так, презентация көрүндүбү сиздерге? Чыктыбы? Чыкты, көрүндү. Рахмат, Айгерим. Аха, сонун. Так. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү онлайн семинардын катышуучулары, сиздер менен тажрыйба бөлүшүп көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Мен Юсупова Аида, Чүй облусу Чүй району Бурана айылдык кеңешинин депутаты болом. Биздин көйгөй Доңарык айылында балдар ойноочу аянтчаны уюштуруу болгон. Бурана айыл өкмөтү боюнча кыскача маалымат айтып өтсөм. Айгерим жолдоруп коесуң. Бурана айыл аймагынын калкынын саны 6505 адам жашайт, 4 айылдан турат. Доңарык айылында 3489 адам, 532 кожолук. Бурана айылында 770 адам, 122 кожолук. Менеккеч айылында 1265 адам жана 182 кожолук. Алга айылында 648 адам, 99 кожолуктан турат. Андан тышкары бизде Алтын Күз бакча коомунда 333 адам, 88 кожолук бар. Бул Алтын Күз официально өзүнчө боло элек, бирок биздин карамабызга болуп турат азыр. Көйгөйлөр. Бурана айыл аймагында 2020-жылы USAID жигердүү жарандар долбоору өз аракеттерин баштаган. 3 тараптуу макулдашуу меморандумуна кол коюлуп, аймакта эң артыкчылыктуу көйгөйдү аныктоо иштери жүргүзүлгөн. Ал ошол көйгөйдү аныктоодо бизде жумушчу топ түзүлүп, жана демилгелүү топ түзүлүп, ошол ар бир кожолук менен сурамжылоо жүргүзүп, биздин Доңарык айылында жаш жеткинчек балдардын ойноосуна шарт жоктугу келип чыгып, балдар ойноочу аянтча куруу деп табылган. Эмне кылынгандыгы тууралуу алып өтсөм, ушул USAID жигердүү жарандар долбоорунун эксперттеринин жардамы менен бизде окутуулар өткөн. Долбоор менен 3 тараптуу макулдашуу жүргүзүлүп, анкеталык сурамжылоо ар бир кожолукта жүргүзүлүп, 90% балдар ойноочу деп тандашкан. Аныкталган артыкчылыктуу көйгөйдү чечүү демилгеме жооп катары эң алгач айыл өкмөтүнүн буйругу менен демилгелүү топ жана жумушчу топ түзүлдү. Анын лидери катары мен да салымымды кошуп, мен лидер катары чыкканда депутат айым болуп шайлана элек болчумун, бирок ошого карабай активист айым катары ушул ишке киришкем. Топ мүчөлөрү менен биргеликте жигердүү иш алып бардык. Жер тилкесинин ушул балдар ойноочу аянтчага жоктугунан бөлүп берүү жөнүндө айылдык кеңештин депутаттарына кайрылуу жазылган. Жер маселесине келгенде тоскоолдуктар көп болду. Себеби ал
бериле турган жер тилке жеке менчикте болуп мыйзамдаштыруучу документ жасатуу кыйынчылыктарды жаратты. Бирок ал маселе да чечилди. Жердин ээси менен бүтүн сүйлөшүүлөр аркылуу макулдугун берип, бизге ал жерди белек катары берди ал жердин ээси. Балдар ойноочу аянтчанын эскизин USAID жигердүү жарандар долбооруна кат жөнөтүлүп, алар акысыз бизге проектисин жасап беришти. Ал эми акча маселесине келгенде, жергиликтүү кеңештин депутаттарына бул маалда мен уже депутат болуп шайланып калгам. Ошого байланыштуу бул акча маселесине келгенде бизге жеңилирээк болду да, өзүм кошо демилге кылып депутаттар менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Кат жазылып, депутаттар бир добуштан колдоп беришти. Натыйжасында балдар ойноочу аянтчага жергиликтүү кеңештин депутаттары токтому негизинде 0,12 жер тилкесин бөлүп, ал эми айыл өкмөт тарабынан жергиликтүү бюджеттен 2 миллион сом ушу бөлүнүп берилди. Андан соң айыл өкмөтү тендер жарыялап, анын жеңүүчүсү айланта тосмосун тостуруп, брусчаткасын төшөштү. Ал эми кандай чыгымдар кеткенин айтып өтсөм, демилген жалпы бюджети 3,368,813 сом түздү. Анын ичинде Буран айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен 1,585,813 сомдук жумуш иштерди тендер аркылуу өткөрдү. Дөң Арка айылынын тургундары курулуш иштерине 304,480 сомдук салым кошту. Бул жерден ошо бул долбоордун максаты коомчулукту ойготуу, бир максатка жетиш үчүн коомчулукту ойготуу болду. Ал эми биздин максатыбыз балдар ойноочу аянтча куруу болгон. Жеке ишкерлер тарабынан курулуш иштерине 166 сом салым кошту. Ал эми Чүй облусунун өнүктүрүү фонду айылдагы айымдарды колдоп 250 000 сомго тендер аркылуу спорт эмеректерин койдуруп беришти. Ошол эле балдар аянтчанын катарына койдуруп беришти. Демилген аягына чыгыш үчүн USAID жигердүү жарандар долбоору 1,32,600 сомго балдар ойноочу эмеректерин сатып берди. Ал эми алып келинген эмеректерди айыл тургундары менен биргеликте өзүбүз эле орнотуп алдык. Экономикалык натыйжалуулук боюнча айтып өтсөм, тажрыйбаны ишке ашыргандын соңунда бир адам кароолчу кызмат орду менен камсыз болду. Жаш жеткинчек балдардын ойной турган жайы пайда болду жана ден соолуктарына жакшы шарт түзүлдү. Ошондой эле мындан ары кооптуу жерлерде ойношпойт. Себеби биз каналдын астында жайгашкандыктан канал бизге жакыныраак болуп, ошол жака ойноп, каналга чөгүп кеткен да учурлары болгон да, жаш жеткинчек балдардын. Ал эми социалдык натыйжалуулукка токтолуп өтсөм, тажрыйбаны ишке ашырууда жергиликтүү жамаат менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өнөктөштүктө иш алып баруу мүмкүн экендигин сезишти. Буга чейин коомчулук жарандар ушу айыл өкмөт өзү эле кыла бериш керек деген эле мындай ойдо болсо, азыркы маалда биргеликте иштесе бир максатка чогуу жетерин сезишти да. Ал эми ата-энелер балдарын кооптуу жерден алыс экендигин билишет азыр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроолоруңуздар болсо жооп берейин. Айдеже, чоң рахмат сизге. Аябай кызыктуу, мындай детальный презентация болуптур. Урматтуу катышуучулар, сиздерде суроолор барбы? Айыдагы ийгилик каалайбыз дагы да иштерине. Өтө сонун тажрыйбага эге болуп жетишип, Рахмат. дагы да алдыга чыгара берсин. Буран айылына барып келгенбиз биз дагы тажрыйба алмашып. Менде бар эле да, Айгерим. Венера эже.
Аида Жусуповна, Угадым. ийгилик каалайм. Жанагы Рахмат. бир жерде кызыктырып атат да, менчиктерди муниципалдык менчикке алдык деп атпайсыздарбы? Мм. Ошондо Ошол кандай процедураларды ишке ашырдыңыздар? Ошол жери кызык болуп атат да мага. ошол жерден аябай эле көп тоскоолдук болду бизге. Себеби тилеки мурун ошол жерди менчикке берип коюшкан экен да, ошол муниципалдык эле жердичи. А бирок муниципалдык ошо менчикке берген жердин ээси кайра эле эмне бир себептер менен кайра эле өткөрүп берген экен документинчи айыл өкмөтүнө. Бирок кызыктар тарап болуп ошол жеке бир адамдардын кызыкчылыгы болуп ал документти катып алган экен да, кызыл китебинчи. Ошону чыгарбай келип улам бизди аябай ойнотушту да, мындай футбольный топтой кылып эле ары тебишет, бери тебишет. Анан уже биз айылыбыз менен баягы жарандар менен катуулаганда анан кийин документти алып чыгып берип, анан тилеки бирок жердин ээси эмес, башка кызыктар адам да. А жердин ээси болсо бизге белекке жөн эле берип, анан кийин ошол документтештиргенде улам эле бизди чуркатат да, жок мындай кыласыңар, жок тигиндей кылып оформление болгондочу. Анан бирок аягына келгенде белекке берсе эле бизге муниципалдык менчикке оңой өтөт экен да. Ошол Ооба, тиги жерчи. киши өзүнүн макулдугу менен жазып берсе, Макулдугу менен жазып берсе, ооба. Анткени биздин айылда да ошондой эмеде турган жерлердин баары менчикке өтүп кеткен да ошол боюнча. Ошол эгерде өзү белекке берсе, баягы биротоло баягы безвозмездный болуп өтөт экен да, айыл өкмөтүнөчү. Кайра тиги ала албайт экен. Рахмат, ийгилик. Чоң рахмат. Эжекелер дагы суроолор барбы? Сабир эже. Менде суроо бар эле, мынакей 3 миллиондон ашык дедиңер эме. Ошондо менде суроо да ошол аябай жакшы заманбап балдар ойной турган жер экен. Ушу бир эле жерде курулдубу? Мындай канча игральный зонасы бар ошонучу? Ошондо 0,12 сотыхка деп байреки неме жазалган, проект жазалган. Ошонун тилеки биз дизайн утверждать этип атканда байреки жумушчу топ менен ар ким өзүнүн ою менен макулдашып жатканда биз бассейнди дагы кошконбуз да. Ошондо жарымына бассейн, жарымына игральный зона болчу да, мындайчы. Анан бирок долбоор жок, бассейн кооптуу болуп калат деп неме кылгандан биз жарымын коюп койдук дагы 0,6 сотугуна эле жазадык да, жана игровой зоначы. Бассейндин орду бул. Бассейндики азыр турат, бирок айланта тосуп койгон, мисалы бассейн орду да тосулган. Ошол бассейн жака эле биз жанагы аялдарга неме тренировочный немелерди койдук да, воркауттарды. Спортивный воркауттар коюлду да. Анан эми бара жергиликтүү бюджеттен дагы карап ойлонуштуруп пландап атабыз да ошол жактычы. Бирок 0,6 сотугунда немелер турат да, ойноочу, балдар ойноочу эмеректер турат. Горкасы, скамейкалары менен. Рахмат. Чоң рахмат. Дагы суроолоруңуздар барбы? Эгер жок болсо биз Айыл эжеге ыраазычылык билдирели. Эгер дагы азыр ойлонуп кетип сиздерде суроо жаралып калган болсо, биздин 3 презентаторго чейин тең анда чатка жазып койсоңуздар болот. Биз ал убакытта Алира эжекебиз катарыбызга кошулуп калыптыр. Алира эжекеге берилген суроолорду дагы бир ирет окуп коеюн. Анткени интернети начар болуп, азыр тоо жакта да жүрөт окшойт. Ошон үчүн суукка көп кармабаш үчүн эжекебизди. Алира эже, эгер сиз бизди жакшы угуп атсаңыз, суроо мындай экен: электрондук кезектин негизинде балдарды кабыл аласыздарбы дейт. Биринчи суроо. Экинчи суроо: канча тайпа бар? Бир айда канча сом төлөшөт ата энелер? Ушул эки суроого жооп берип койсоңуз. Микрофонуңузду күйгүзүп алыңыз. Угуп жатабы, Айгерим? Ооба, эми угулдуңуз. Мен интернет жоктугуна байланыштуу сыртка чыгып катышып жатам азыр Zoom'га. Эми
суроолорго жооп берейин. Ооба. Бизде ооба электрондук эме Кезек. менен кабыл алышат балдар. Электрондук, анан 50 балага 2 тайпа менен иштеп жатат. 2 тайпа менен. Бир айда канча сом төлөшөт ата энелер? Айына канча сомдон? Айына 500 сомдон взнос төлөшөт. 500 сомдон. Жана дагы бир суроо калып кеткен, урматтуу катышуучулар. Ким берип атты эле? Венера эже, сиздин сурооңуз болсо керек. Мен суроомо жооп алгам да. Эмеден. Фонд боюнча. Фондду айттым беле канча процент эмес которулат депчи. Белгилүү бир сумма бекиенби же жана туура эме кылып атат да. Өнүктүрүү фонддорунан. Андай эмеде которулат деп. Ооба. Негизи 2% же 1% деп бекиш керек эле да, ошол жылына которулат депчи. Венера эжеке, мен угуп жатасызбы? Венера эжеке, мен угуп жатам да. Угутам. Өнүктүрүү фонддон бизде айттым го, биздин район кен байлыктар менен түшөт, акча алча. 2% районго бөлүнөт. Анан айыл аймактар Венера эжеке момундай, мисалы жазган проектиңе жараша айыл аймактар ала берет акчанычы. Кылган ишине жараша алат. А бирок негизи 2% районго которулат. Эми түшүндүм. Эми өнүктүрүү фонддон долбоор өткөрүп ошонун негизинде ала турбайсыздарбы анда? Ооба, ошондой. Ошондой айтпайсызбы? Ар кандай суммада ала беребиз десе түшүнбөй эметип атпайбы, кандай алат депчи. Рахмат. Андай сумма деген мындай, Венера эжеке, мисалы ар бир айыл аймакта иштеген жазган проектине жараша акча алат да. Мисалы көп жазса быйылкы жылга 2022 жылга мисалы биз быйыл 9 миллион акча алдык. Өнүктүрүү фонддончу. Эми ар кандай кылган жумушка жараша. Түшүндүңүз да, Венера эжеке? Түшүндүм эжеке, рахмат, чоң рахмат, түшүндүм азыр. Рахмат. Кийинки колду биякта Сабира эжеке көтөрүп турат. Сабира эже, сизде суроо барбы же жанагы көтөргөн боюнчабы? Анда Сабира эженин жанагы колу окшойт. Анда биякта Венера эжеден дагы бир Нарын районундан жазган суроосу бар экен. Бала бакчадагы балдардын тамагына бир балага жеткиликтүү бюджеттен канча сом которулат дейт. Тамак ашык боюнча суроо экен. Бир балага канча сом которулат деп. Жергиликтүү бюджеттен. Алир эже. Эжекелер, мен угуп атамбы сиздерге? Ооба, угуп атабыз. Бизде Алир эженин дагы интернети начар болуп калды окшойт, Дагы уга албай калды бизди. Я ему отправила сообщение, говорю, последние те людей, прям передачи не сдашь. Хорошо. Анда урматтуу эжекелер, биздин Бактыгүл эжекебизге же болбосо Аида айымга дагы суроолор жаралдыбы сиздерде? Тоже микрофонуңуздарды күйгүзүп же чатка жазсаңыздар болот. Эгер суроолор жок болгон болсо, анда биз кийинки презентаторго өтсөк. Кийинки презентация кайрымдуулук акцияларын уюштуруу боюнча өзүнүн тажрыйбасын Чүй облусунун Аламедин районунун пригородный айылдык кеңешинин депутаты Наиля Борбиева айым бөлүшмөкчү. Наиля эже, сиз биз мененсизби? Жана кошулган эле. Так, азыр что-то көрбөйтөм.
Наиле эжеке? Тоже биздин катарыбыздан чыгып кетти окшойт. Анткени анын дагы интернети туруксуз болуп жатат деп жазып атты эле. Эгер аз убакыттын ичинде кошулуп ала турган болсо, анда биз күтө туралы. Эгер тактап атам. Эгер кошула албаса, анда кийинки жолугушууларга ушул Наиле эженин презентациясын калтырабыз. Сөзсүз түрдө, бирок мындай тажрыйбасын дагы угуп, билип көрүшүбүз керек. Так. Алира эжекебиз да кошула албай жатат окшойт. Бүгүн аябай мындай техникалык суроолор көп боло турган күн окшойт. Так, Алира эже, сиз кайра кошулдуңуз окшойт, биздин катарга. Айгерим, угуп атам. учурдан пайдаланып биз дагы жасап жаткан иштерибизди айтып турсам болобу? Эгерде убакыт болсо. Ооба, убактыбыз бар. Бул жакта мен кечирим сурайм, бул жакта Венера эже дагы колун көтөрүп атыптыр. Венера эжеде суроо бар окшойт. Угуп алалы, андан кийин Бактыгүл эже сизге берейин, Макул, рахмат. Венера эжеке? Түшүнүктүү. Интернет жакшы болбой жаткан экен. Анда Венера эжеке, сиз колуңузду көтөрдүңүз. Сизде суроо барбы? Венера Нарын районунан. Жок окшойт, анда Бактыгүл. Эми угулдуңуз, ооба, эми угулдуңуз. Саламатсыздарбы? Мен жана берген суроом боюнча тактоо киргизип кетким келип атат. Жана бала бакчада жергиликтүү бюджеттен ар бир балага бөлгөн акча боюнча айткым келип атат. Биздин Билим берүү министрлигинин жаңы 11 августта чыккан мыйзамы боюнча жергиликтүү бюджеттен балдарга деген тамак ашка бөлгөн акча ата энелерди төлөнсүн деген 28 берененин 6-пунктунда чыгарылды да. Ошол боюнча жерлерде кандай болуп атат? Мурун биздин айыл өкмөттө, биздин Нарын районунда ар бир балага 18 сомдон бөлүнөт. Балдарга акча. Жергиликтүү бюджеттен. Ошо 18 сом болсо деле ата энелерге бул чоң жардам болчу да. Анан эми ал эгер жоюлуп калса, ар бир ата эне 1000 сомдон төлөгөнгө туура келип калып атат. Анткени биз 600 сомдон ата эне төлөйт. Анан жергиликтүү бюджеттики бир айга бир балага 360 сом, 390 сомго чейинки кетет да. Ошондо 1000 сом тегерегинде бир балага айланат экен. Анан 2 баласы, 3 баласы барлар бир айда 2000, 3000 сом бул айыл үчүн эң эле чоң акча. Анан ошол боюнча жерлерде ушу коллегаларда кандай иштер жүрүп атат, ушуга макул болунуп атабы деп суроо берейин дегем. Бул биринчиси. Анан экинчиси жана райондук өнүктүрүү фонддор боюнча да мен өзүмдүн тажрыйбамды айтып кетсем болобу же убакыт тар болуп калабы? Мындай кылалы азыр. Эгер сиздин сурооңузга Алира эжекебиз же башка дагы биринчи суроону жаап алалы, Алира эжеке дагы укпай калды окшойт. Бирок башка эжекелерде да ошого окшогон тажрыйба бар болсо, сөз берели. Эжекелер да өзүнүкүн бөлүшүп кетсин. Андан кийин өнүктүрүү фонддорунан баягы гранттарды алуу боюнча дагы ой бөлүшөсүз. Эжекелер, сиздерде ушул тамак ашты уюштуруу, жергиликтүү бюджеттен акчаларды бөлүштүрүү боюнча тажрыйбаңыздар барбы? Болгонбу? Венера эжеке айтып өттү. Быйылкы жылдан баштап өзгөртүүлөр киргенде. Ошо өзгөртүүлөр кирген деп, кийинки жылга биз ошо садикке карабайбыз деп ошондой айтып атышат да. Азыр эми 1,5 сомдон ар бир балага деп бизде ошондой айланып калат экен да. Же болбосо биз жылына 600 000 бөлчүбүз да садикке. Саламатсыңарбы? Айгерим. Саламатчылык, Карып эже. Мен да
ошол бала бакчада жетекчи болуп иштейм. Бирок бул баягы ата энелердин эсебинен төлөнсүн деген төлөмдү алып ташташты. Аны мамлекет кайрадан жогорку кеңеште сунуштады го. Бул жаңылыш болуп калыптыр. Жана мектеп окуучуларынын гана ата энелердин каражаты менен төлөнсүн, анан бала бакча мурунку эле система менен кетет. Бул жаңылыш неме болуп калды деп жогорку кеңеште өзү неме кылышты да, кайрадан анын аты менен кылышты. Азыр мурункудай эле төлөнүп атат бизде. Мен өткөндө дагы барып требут эттим. Ал биздин айыл өкмөттө дагы ошондой деп айтышканына мен айттым, кана буйрук, канаке буйрук келди ошондой деп. Анда көрсөткүлө мага. Десем жок, азыр дагы кийинки барганда ат менен болду. Эми мурункудай эле төлөп баштайбыз дешти да. Бюджеттен азыр балдарга 18 сомдон акча каралып атат. Жакшы экен Арук эже. Бизде аталап койгон. Бала бакчаларга төлөнчү акча бюджеттен бөлүнүп эле кетип атат. Эч кандай неме болгон жок. Бул ошол немеде туура эмес каралып калды окшойт. Бирок ошондо эле 24-төн баштап деп суроо кылып кармап турганбыз. Бирок быйылкы жылга бюджеттен бөлүнгөндүгүнө байланыштуу толук эле эме 18 сом өкмөттүн бюджетинин эсебинен төлөнүп берилип атат да. Садиктерге. Ал бюджеттин эсебинен төлөнүп берилет. Жогорку кеңеште кайрадан карап жанагы ата энелердин эсебинен төлөнсүн дегенде алып таштагыла деди азыр. Туура эмес, ошо нетип калып, ошо каралган боюнча эч кандай неме болгон жок, токтолгон деле жок, ошо очону кетип атат да. Токтолгон жок, ал кетип атат. Эгер мыйзам күчүнө кирсе 24-төн баштап кирет деп караганбыз бизче. 24-төн баштап алабыз, ага чейин төлөнсүн деп. Ошо очону төлөнүп атат да. Бизде дагы Караташта бюджеттен ар бир балага детсадта 12 сомдон бөлүп беребиз. Анан ата энелер 800 сомдон, анан 24-үнөн өзгөрүү болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Анан азыр уже жыйынтыкталып бүттүбү же кайрадан презентациясын баштайбы экен кечке? Жок, презентация болбойт. Биз вактыгүл эжекеге дагы дополнительно сөз берели дегенбиз, анткени дагы кошумча айта кетчү презентациясына кошумча айта кетчү сөздөр бар экен. Рахмат Айгерим. Биз ушу катуу тиричилик калдыктарын ташып чыгаруу менен эле алек болбостон көптөгөн иш-чараларды өткөзүп, көптөгөн эл менен тыгыз эле байланышып иштешип атабыз да. Курманжандатка фондуну түзүп алып, мен Москвада кыз келиндерибиз ай сайын акчаларын салып атат. Мен ар бир төшөктө жаткан, кыйналган жетим балдар бардыгын ай сайын өзүм барып, көзөмөлдөп, өтө начарларга өкмөт аркылуу тизмелеп алып, барып кабар алып келип атам. Кечеги семинардан кийин дагы сени жөнөтүп коюп, дагы бирөөгө барып келдим. Андан тышкары Касамин долбоорунан Аристин алкагында биз 108 000 АКШ доллар бюджеттен тышкары киреше киргиздик Караташка. 40%-ни ФАПка ремонт болуп бүттү. Эми калганын ошо менин депутаттык иш-чарамда жумушсуз аялдар жумуш менен камсыз кылуу деп мен платформамда жазганмын. Аялдарды жумуш менен камсыз кылуу үчүн швейный цех ачабыз 60% акчага. 25 машинкага биз тендерге бердик. Анын ремонтуну дагы ошол Аристен жасатып берет. 24-жылга Кудай буйруса, колубуз курук эмес, иштерибиз алдыга жылып атат. Чоң рахмат. Абдан сонун. Бактыгүл айымга суроо берсек болобу, Айгерим? Ооба, болот. Бактыгүл айым, туура жакшы неме кылып атыптырсыз. Бирок ошол Аристен бөлүнүп берген жана 25 машинканы кое турган жер муниципалдык менчикке киреби же кандай? Зданиясы кандай болду? Ооба, муниципалдык менчикке киргиздик. Себеби мурда Ариске биз дагы ушинтип окуп, Арисин окуп, бизнес планын жазып, даяр болгондо эле колубуздары алып кетип эле машинкалар ар кимде калып кеткен да. Эми ушунда биз ошол өкмөттүн балансында кылып туруп эле, өкмөттүн неместе болсо менчикке алып кете албайт деп ушундай кылдык. Эми Кудайым буйруса, ишке ашса, өзүм ошол жерди жетектеп берейин деп атам.
Арыстын программасы боюнча муниципалдык менчиктерге карап эме кылат да, анан ошо кандай кылып алды деп ошону өтүп атам да. Анда зданияңыздар муниципалдык менчик турбайбы? Ошон үчүн ооба карап ооба берип атат да. Ошон үчүн карап берип атат да. Болбосо эмен. Рахмат. Чоң рахмат. Так, бул жакта Аруке эжекебизден комментарий бар экен, саламатсыздарбы? Ийде бактыгүл, ишиңерге ийгилик дейт. Эл үчүн эмгектенип жатышкан эжекелердин эмгеги бааланып, президенттин сыйлыгы баракчасына дагы сунуштоо керек деп жазган экен. рахмат Арук эже, сизди дагы сыйлайбыз аксакалыбыз катары. Рахмат. Дайыма ийгилик каалайбыз. Биз Наиля эжеке биздин катарга кошулдубу? Мен катышуучулардын арасынан көрбөй жатам. Кошула албай койду окшойт. Андай эжекелер, биз жыйынтыктоочу бөлүккө өтө берели. Эгерде сиздерде суроолор болгон болсо, азыр микрофонуңуздарды күйгүзүп берип, тактоочу суроолор болсо, же болбосо кийинки биздин жолугушууларга кандайдыр бир сунуш пикирлер болгон болсо, ошолорду дагы айтсаңыздар болот. Биз эске алып, кийинки онлайн жолугушууларды, биздин онлайн жолугушуулар сиздер билесиздер, ар бир айда бир жолу өткөрүлүп келет. Ошол убакытка даярдык көрүп, ушул биздин эң мыкты тажрыйбалардын конкурсуна катышкан айымдардын практикаларын дагы бөлүшмөкчүбүз. Мында сиздерге эркин микрофон, сунуштар, суроолор болсо кабыл алалы. Так. Айгерим, мен сүйлөп коеюнбу? Ооба, Аруке эже. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары? Сиздер менен мына онлайн жолугушуп отурганыма кубанычтамын. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Айгерим, мен азыр мына жазып кеттим го комментарий. Ушуну дагы бир подтверждение кылып коеюнчу деп кайрадан чыктым да. Себеби чындап эле мына эл үчүн эмгектенип, ушундай үй бүлөсүн эме кылып, өзүнүн ден соолугун сарптап, ушундай бир эме кылып аткан аялдарды эми жылдын жыйынтыгы менен жанагы президенттин сыйлоо баракчасына же болбосо жанагындай немеге жөнөтүшөт го. Ошого ушул силердин дагы бир сунушуңар менен ошол жака сыйлоо баракчасына жок дегенде бир 3-4 ушундай бир активдүү иштеген аялдарды жөнөтүш керек да, колдош керек, ошолорду сунушташ керек деп ойлойм. Себеби кийинки иштегендерге мотивация болот эле. Мындай иштеген экен, мен да ушинтип иштесем, буларга окшоп ушундай немелерге жетишет элем, ийгиликтерге жетишем деген кийинки иштеген аялдарга дагы ошол айылдык кеңештин депутаттарына да чоң мотивация болот эле да. Себеби биз эл үчүн иштейбиз, чындап эле да. Эми мугалимдик кесиби менен эле жетишип атат. Же болбосо башка кесип нелери медицина менен эле жетишип атат. Биз болсо бардык тармакта иштейбиз. Бардык эл үчүн кылып аткан эмгегибиз. Канча чуркап, канча проектлерди өткөзөбүз, канча иштерди жасап атабыз да, мисалы эле. Ошону менен биздин эмгектерибиз такыр эле бааланбай калат да. Ошон үчүн ушул сунуштап эме кылып койсоңор, кийинкилерге да мотивация болот эле да. Ушинтип иштесек, биз да ушундай болот элек дегендей бир немелер ойдо калышат эле деген да. Арук эженин сөзүнө кошулабыз, аябай сонун. Чоң рахмат. Ооба, Айгерим, кошулабыз. Эл менен иштеш абдан эле оор. Кээ бирөө туура түшүнүп, кээ бирөө туура эмес түшүнгөн аябай мындай тоскоолдуктар да болот да. Бирок ошонун баарын жеңип, максатыбызды ишке ашырып атабыз. Рахмат Арук эжеге. Рахмат, ыраазычылык. Дагы сиздерде бир ушул иш-чараны онлайн тажрыйба алмашууну өткөрүү боюнча дагы сунуштарыңыздар болсо айтып кетиңиздер. Биз дагы эске ала турган. Кийинки бир окутууларга кандайдыр бир сунуштарыңыздар барбы? Онлайн жолугушуулар боюнча сунуштарыңыздар болсо тоже эске алалы. Презентация жасаган активдүү айымдарга терең ыраазычылык деп Шарипа Бекмырзаева эжекебиз тажрыйба алмашуу аябай жакты деп биякта ийгиликтерди каалап аткан экен. Эгер биздин катарыбызга кечирээк кошулуп калган эжекелер болсо, презентацияларды укпай калган болсоңуздар, бизде онлайн запись болуп жатат. Биздин YouTube баракчабызга дагы жарыяланат. Ошол жактан сөзсүз түрдө ссылкалар менен бөлүшөбүз, алып убактыңыздар болгон учурларда көрүп коюңуздар. Анда эмесе, эгер суроолор, кандайдыр бир кошумчалар жок болгон болсо, анда биз бүгүнкү
жандуу жолугушуу иш чарасын өтсө да абдан кызыктуу болмок дейт. Ооба, сонун болмок. Суроолор барбы? Толуктоолор, жекелер? Кошулабыз. Жок окшойт, Эгер сиздерде кошумча суроолор, толуктоолор жок болгон болсо, анда бүгүнкү ушул онлайн тажрыйба алмашуу иш чарасын жыйынтыктайбыз. Баарыңыздарга, кошулганыңыздарга ушинтип биздин 3 презентатор эжекебизге абдан ыраазычылык билдиребиз. Иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки дагы тажрыйбалар мындан дагы ийгиликтүү, мындан дагы мындай сиздер үчүн пайдалуу болот деген ойдобуз. Сөзсүз түрдө биздин катарда болуп, биздин ушул депутат айымдардын клубунда, биздин группабыз бар, телеграм группабыз. Ошол жакта биздин социалдык тармактардагы, фейсбуктагы, инстаграмдагы баракчаларыбызды дайыма карап туруңуздар. Себеби дегенде абдан кызыктуу, мыкты тренерлер менен биргеликте жакшы окутуулар өтүп жатат. Мисалы, ошол эле сиздер айтып өткөн жана фондторго кантип кайрылабыз, кантип долбоорлорду даярдайбыз, долбоорду негизи кантип жазабыз, бир эле социалдык эмес, бизнес долбоорлорду жазуу боюнча дагы мынакей окутуулар пландалып жатат. Инвестицияларды тартуу, гранттар, эл аралык долбоорлор менен иштешүү боюнча дагы абдан көп окутуулар жүрүп жатат. Ошондуктан мындай биз менен дайыма тыгыз байланышта болуп, чалып, кээде болсо сурап, тактап туруңуздар. Биз сиздерге дайым ачыкпыз. Иштешкенибизге, сиздер менен байланышта болгонубузга абдан кубанычтабыз. Ар бирөөңүздөргө ийгилик каалоо менен анда бүгүнкү жолугушуубузду жыйынтыктайлы. Жакшы туруңуздар. Кийинки жолугушуулардан көрүшкөнгө чейин. Рахмат. Ар дайым ийгиликтер коштосын. Рахмат. Сиздерди дагы. Саламатта болгула, баарыңар да жолугушканга чейин.